Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Кыргызстан тарых сабагынан социалдык философиялык ойлордун өнүгүшү деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты Махмуд Кашкари жана Жусуп Баласагын жөнүндө алардын кыргыздардын философиялык ойлорунун өнүгүшүнө кошкон салымы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Маданий мурастарды сактоого жана сыйлоого тарбияланасыңар. Махмуд Кашкари жана түрк элдеринин сөздүгү Жусуп Баласагынын чыгармасы куталчу билимдин философиялык мазмуну тууралуу чакан топтордо иликтеп, изилдөө менен билимиңерди тереңдетесиңер. Орто кылымдардагы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын философиялык ойлорунун өнүгүшүнө 11-кылымда жашап өткөн Махмуд Кашкари жана Жусуп Баласагын өзгөчө чоң салым кошушкан. Махмуд Кашкари жана анын түрк элдеринин сөздүгү. Махмуд Кашкари 11-кылымда окумуштуу түрк болуп, 1029-1038 жылдардын аралыгында Барскон шаарында туулган. Анын атасы Хусейн ибн Мухаммед Ысык көлүнүн тескейиндеги Барскон шаарын жана Дуванды бийлеген бек болгон. Махмуд Кашкари Багдад, Бухара шаарларынан билим алган. 11-кылымдын 50-жылдардын экинчи жарымынан тартып түрк элдери мекемеген жерлерде кыдырып, алардын тилинин диалектикалык өзгөчөлүктөрүн жана жалпылыктарын иликтей баштаган. Анын китап Жабахир ан-Нахв фи лугат ат-Түрк, түрк тилдери тууралуу синтаксистин маңыздары китеби жана китап Дибан лугат ат-Түрк, түрк тилдери сөз жыйнагы китеби аттуу эмгектери белгилүү. Мунун экинчиси Дибан лугат ат-Түрк эмгеги бизге жеткен. Махмуд Кашкаринин качан жана кайсы жерде өлгөндүгү белгисиз. Дибан лугат ат-Түрк, түрк тилдери сөз жыйнагы китеби Махмуд Кашкари 1072-1077 жылдары жазган энциклопедиялык эмгек. Мында түрк элдеринин тилдериндеги 7500дөй сөз камтылып, арабчага которулган. 300гө жакын макал лакап, 100 чамал уур, этнографиялык жана башка маалыматтар берилген. Бизге аны 1766 жылдын 1-августунда Абубекир ас-Сабиат Кумашки көчүргөн нускасы гана жеткен. Көчүрмө нуска Стамбул шаарындагы улуттук китепканада сакталууда. Аны мугалим Рыфат Билге 1915-жылы 1917 жылдары Стамбулда 3 томдук кылып жарыялаган. Түркчө, өзбекче, англисче, уйгурча котормолору, немисче сөздүк басмадан жарык көргөн. Кыргыз тилинде айрым жүзүндүүлөрү жарыяланган. Мындан сырткары биз билебиз Махмуд Кашкаринин дүйнөнүн картасын түзгөндүгүн. Ата журтуна ичара саясий куруш курчулган кырдаалда Махмуд Кашкари жер кезигин тозуп калган. Ал мындай деп жазат: "Мен өзүм алардын тили өткүр чеченинен, айтары ачык жетигинен, көөдөнү кең тетигинен, эң ак сөөк тектүүсүнөн, найзасы таама эптүүсүнөн болуум менен бирге түрк, түркмөн, улус, чигил, ягма кыргыздардын талааларын жана каалааларын изилдедим. Алардын тилдерин жана накыл сөздөрүн зээнге туттум. Акыры алардын ар бир урусунун тилин өтө жат кылдым. Тартибин татнакай өтө сымат кат кылдым" деп жазган. Чыгышында Саян Алтай жана Ганчжоу, батышында Итил өрөөнүнөн бери жашаган аркылуу түрк калктарынын айрым бир өкүлдөрү Каракагандар бийлеген аймакта Теңир тоонун чордон өтө жакын конуш алган. Махмуд Кашкари аларды өзү аралап изилдеп, алар тууралуу маанилүү маалыматтар топтой алган. Махмуд Кашкаринин эмгегинен кыргыздардын Чыгыш Теңир тоодо байыркы замандарда алардын айрым топторунун Чыгыш Түркстан аймагында орто кылымдардын эрте мезгилинде жашаганын билебиз. Чыгыш Теңир тоодогу кыргыз топтору карахандар дövrүндө эле ислам динине өткөндүгүн, кыргыз тилин нукура түрк тили катары сыйфатталгандыгы жөнүндө маанилүү маалыматтарда Дибан лугат ат-Түрктө баяндалат. Махмуд Кашкари кыргыз түрктөрүнүн бир урусу деп жазган. Анда ал кыргыз эктанимин кыргыз тилине берип, Орхон Энисей жазуу маданиятынын эстеликтерин салттуу унуткан. Дибан лугат ат-Түрктө кыргыздар бардыгы болуп 5 жыл эскерилген. Бул эмгек карахандар дövrүндө Теңир тоодо жашаган кыргыздардын топторун изилдөөдө маанилүү булактар катарына кирет. Жусуп Баласагын жана анын куталчу билим чыгармасы. Жусуп Баласагынын өмүр баяны жөнүндө азырынча толук маалыматтар жок десе, бирок автор өзү жөнүндө жазып кеткен кээ бир фактылары анын куталчу билим поэмасынан кездештирүүгө болот. Жусуп Баласагын 1013-1016 жылдары же 1018-жылы Баласагын шаарында туулган. Окумуштуу Араттын эсеби боюнча поэманы жазып бүткөн мезгилде Жусуп Баласагын 54 жашта болгон. Ал поэманы Баласагын шаарында баштап 1060-1070 жылдары Кашкарда аяктап, башагы 18 айда бүтүргөн. Ханын ханы деп аталган Кашкар шаарынын башкаруучусу Табгач Бура Карахан Абу Али Хасанга тартуу кылган. Ал поэманын терең мазмунун түшүнүп, алкыш иретине акынга Улук Хас Хажип деген наам берген. Мунун мааниси хас, арабча хан, сарайдагы урматтуу адамдардын бири. Ал эми Улук Хас Хажип хан ордосунда кызмат өтөгөн өтө кадырман адамдардын наамы. Баласагындык Жусуп Баласагынын куталчу билим поэмасы биздин ата бабаларыбыздын рухий турмушундагы кылымдардан бирдиктүү өзара байланыштуу эки маданияттын, отурукташкан жана көчмөн маданиятыбыздын түпкү башатын ырастаган элдик тинч. Бул чыгармадан Кыргызстандын орто кылымдардагы тарыхы боюнча маалыматтарды алууга болот.
Азыркы учурда Жусуп Баласагын укталчу билим поэмасынын 3 нускасы сакталып турат. Бир нускасы Вена шаарында сакталды, эки беттин борбору Каир шаарында сакталып турган экинчи нуска 1886-жылы Кидев китепканасынан анын директору болуп иштеген немис окумуштуусу Морин тарабынан табылган. Бул жазма жакшы сакталгандыктан айрым жерлерин окуш өтө кыйын. Колдонтууга өтө көп өткөнүгү билинип турат. Анын сүрөт көчүрмөсүн 1896-жылы академик Радлов Петербург академиясынын Азия музейи үчүн атайын алдырган. Азыр ал Россия илимдер академиясынын Чыгыштануу институтунун Санкт-Петербургдагы бөлүмүндө колжазмалар фондунда сакталууда. Ал эми Намангандан табылган нускасы азыр белгилүү болгон нускалардын эң толугу болуп эсептелинет. Араб тамгасы менен жазылган колжазманы биринчи ирет 1913-жылы Валидов Мухаммед Хожа Эшен Голиаршиктин өздүк китепканасында тапкан. Колжазма табылгандан кийин бир топ мезгилге чейин дареги жок болуп кеткен. Кайрадан 1925-жылы өзбек окумуштуусу Фитрат Каап ал жөнүндө макала жарыялаган. 1928-1929-жылдары Фитрат өзбек адабиятынын үлгүлөрү деген кетке эстеликтин үзүндүлөрү киргизген. Эстеликтин 3-чү нускасы азыр Өзбекстан илимдер академиясы Чыгыштануу институтунун колжазмалар фондунда сакталууда. Наманган жана Каир шаарларынан табылган нускалар араб ареби менен жазылган. Эстеликте азыр кыргыз, уйгур тилдеринин сөздүк курамындагы уңгу сөздөрдү бардыгы кездешет. Аларда кээ бир гана тыбыштык айырмачылыктар бар. Буга караганда чыгарма таза түрк тилинде жазылган. Демек анын тилдик фактылары Кайхандар мамлекетин негиздеген Карлук, Чигил, Ягма, Туфси, кыргыз кыпчак уруулук бирикмесиндеги түрк элдеринин оозеки сүйлөй тилинин негизинде жазылган деп жыйынтык чыгарууга негиз бар. Махмуд Кашкари да өзүнүн сөздүгүн түзгөндө таза түрк тилдери деп тогурудагы саналган тилдердин сөз жыйнагын бекертмек болбосо керек. Жусуп Баласагын өрнөктүү чыгармасынан көрүнүп тургандай, орто кылымдардын эң бийик билимдүү энциклопедиялык масштабда ойлонгон инсандардан болгон. Ал астрономиядан, математикадан, медицинадан кеңири кабардар болгон. Адабият, тарых, философия, эстетика, этика маселелерин, араб жана иран тажик поэзиясын, түрк, фарси фольклорун мыкты билген. Анын чыгармасынын манас эпосу менен үндөшкөн жерлери көп жана кыргыздын макал лакаптары, учкул сөздөрү поэмадан арбын баяндалат. Талчу билимдин кош саптардан турган Месневи жанрында тактап айтканда Лукаш кош ырсаптардан куралган бейхт формасында жазылышы Фирдаусинин Шахнамесин жакшы билгендигин айгинелейт. Шахнаменин оң каармандары Ануширбандын, Афрасиябдын, Рүстөмдүн сындары чыгармада көп кайталанып айтылат. Алар нактылыктуу, калсыктуу, акылмандыкты символдоштурган образдар катары бааланат. Поэманын философиялык этикалык мазмуну масштабы автордун Ал-Фараби менен Ибн Синанын чыгармаларын терең өздөштүргөнүн кабарлайт. Жусуп Баласагында өзүнүн дүйнө, коом тууралуу түшүнүгүндө философиядагы рационалисттик жолду саат туткан адамдардын акылын, билимин айрыкча изеттеген. Талчу билимдин философиялык мазмуну чыгарма чыгыш маданиятына кеңири тарган санат-насаат жанрындагы этикалык дидактикалык эмгек. Бул жанрдын тарыхы байыркы Египет, Индия, Иран адабияттарынан башталып, кийин жалпы чыгыш элдеринин жазуу озек адабиятына салттуу формага айланган. Ал эми Европада мындай жанр 5-кылымдан кийин Ренессанс доорундагы жана Версаль формасында калыптанган. Талчу билимде автор өз заманындагы адабият этикалык принциптерди, идеяларды ошол доордун тарыхы, маданияты, дини менен шайкеш байланышта карап, аларды акыл таразысына салып баалап, нактап ой толгогон. Ошондуктан бул чыгарманы адамзатка арыбагы адабий акылакты касып болуучу этикалык энциклопедия катары бааласак ачыша болбойт. Талчу билимдин изилдөөчүлөрүнүн бири Кононов поэманын эпостук деңгээлдеги чыгарма катары баалап, анда адам өмүрүнүн маанисин жана маңызын, адамдын коомдогу жүрүм-турум, карым-катнаш мамилелерин, данышман ойчунун өз коомуна карата философиялык көз карашын белгилеп көрсөтөт. Талчу билимдин этикалык мазмунун негизги 4 түшүнүк түзөт. Алар адилеттик, акыл-эс, бакыт жана каниеттик. Теманы бышыктайбыз. Махмуд Кашкаринин эмгеги боюнча кыргыздар байыркы замандарда кайсы аймактарда жашаган? Экинчи суроо, Жусуп Баласагын өз эмгегин кимге тартуу кылган жана ал үчүн кандай даражага ээ болгон? Үчүнчү, Кононов Куталчу билим поэмасы жөнүндө эмнедеген көз карашын билдирген? Төртүнчү, Куталчу билим поэмасынын тарбиялык маанисин кандайча түшүнөсүңөр? Тапшырма, теманы окуйсуңар. Улуу ойчулдар азыркы күндө деген темадагы маалыматтарды табасың. Силерге багыттама улуу ойчулдардын сымын алып жүргөн окуу жайларды жазсаңар болот. Сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калгыла.